Биздин заманга чейинки 356 жыл. Жер Ортолук деңизинин жээгиндеги Македония падышалыгы. Ошол түнү асманда чагылгандар ойноп, жер титирет жаткан дешет. Дүйнөнүн 7 кереметинин бири Эфестеги Артемида храмы өрттөнүп, күлгө айланган. Көз ачыктар бул белгини минтип жорушкан. Бүгүн Маазияны өрттөй турган, дүйнөнү титирете турган улуу инсан төрөлдү. Александрдын атасы Филипп II согуш талаасында жүргөндө ага 3 бирдей сүйүнчү кабар келет. Анын генералы Парменион душманды жеңгени, күлүк аты Олимпиада оюндарында биринчи келгени жана уулу Александрдын төрөлгөнү. Филипп буну кудайлардын колдоосу деп билген. Бирок Александрдын апасы Олимпиада жөнөкөй аял эмес эле. Ал сыйкырчылыкка жакын, жапайы жыландар менен бийлеген, табышмактуу ханыша болгон. Ал жаш Александрды кулагына күн сайын минтип шыбырачу. Сенин чынык атаң Филипп эмес, сенин атаң улуу Зевс. Ал мага чагылган болуп түшкөн. Сен адамдарды эмес, дүйнөнү башкаруу үчүн жаралгансың. Бул сөздөр жаш баланын аң сезимине терең орнуп, аны өмүр бою мен жөнөкөй адам эмесмин деген ишеним менен жашоого мажбурлаган. Александр 12 жашында бүтүндөй Македонияны таң калтырган. Филипп падышага Фессалиядан эң кымбат, бирок өтө ачуулуу, эч кимди жакындатпаган Буцефал аттуу атты алып келишет. Эң тажрыйбалуу аткамнерлер ал тургай Филипп өзү да аны үйрөтө албай, атты кайра алып кетүүнү буйройт. Ошондо өспүрүм Александр: "Мындай сонун атты үйрөтө албаган силер кандай байкушсулар?" деп кыйкырып чыгат. Ал аттын жанына барып, анын башын күнгө каратты. Себеби курч акылдуу бала ат өзүнүн алдында бийлеген күлөгөсүнөн коркуп жатканын байкаган эле. Александр атты эркелетип, үстүнө секирип минип чаап жөнөйт. Атасы Филипп уулунун бул эрдигине көзүнө жаш алып минтип айткан: "Уулум, өзүңө ылайыктуу падышалык изде. Македония сен үчүн өтө тардык кылат." Бул ат Буцефал Александр менен бирге Индияга чейин барып, анын эң ишенимдүү досуна айланган. Филипп уулунун жөн гана кан ичер согушкер эмес, акылман башкаруучу болушун каалаган. Ал ошол замандын эң улуу ойчулу, философ Аристотельди атайын чакыртат. Александр 3 жыл бою Миезадагы бакчаларда Аристотельден медицинаны, философияны, логиканы жана адабиятты үйрөнөт. Александр үчүн эң бийик идеал Гомердин Илиадасындагы Ахиллес болгон. Ал бул китепти жаздыгынын астына канжары менен чогуу коюп жакчу. Ал өзүн Ахиллестин урпагымын деп эсептеп, анын эрдигин кайталоону кыялданчу. Аристотель ага бир гана илим эмес, дүйнөнү бир бүтүн көрүү жөндөмүн үйрөткөн. Александр чоңойгол сайын атасы экөөнүн ортосунда чоң жарака пайда боло баштайт. Филипп ар бир жеңишке жетишкен сайын Александр кубангандын ордуна: "Атам баарын багындырып бүтсө, мага эмне калат? Мен атаман калган даңкты эмес, өзүн жараткан дүйнөнү каалайм" деп капаланчу. Начар мамиленин эң туу чокусу Филипптин жаңы аялга Клеопатрага үйлөнгөн тоюнда болгон. Клеопатранын агасы Аттал эми Македонияда тактыга таза кандуу мураскор төрөлөт деп Александрды мазактаган. Александр Атталга шарап толгон чүйчөктү ыргытып: "Анда мен киммин? Арам төрөнгөн баламбы?" деп кыйкырат. Филипп мас абалында уулуна канжар шилте умтулуп, бирок буту чалынып жыгылып калат. Александр атасын карап: "Карагылачы, Европадан Азияга чейин жортуулга даярданган адам бир столдон экинчи столго өтө албай жыгылып жатат" деп басып кетет. Бул окуядан кийин ал апасы менен бирге сүргүндө болуп, ата уулдун мамилесине чекит коюлган. Биздин заманга чейинки 336 жыл. Филипп уулу менен жарашып, аны кайра чакыртат. Бирок бул жарашуу узакка созулган жок. Филипп кызынын тоюн өткөрүп жатып, элдин алдына күзөтчүлөрү жок, ак кийимчен салтанаттуу чыгат. Ошол ирменде анын эң жакын жан сакчыларынын бири Павсаний күтүүсүздөн канжары суруп Филипптин жүрөгүнө малат. Падыша канга бойлук кулайт. Павсаний качып бара жатып кармалып өлтүрүлөт. Бул кимдин планы эле? Апасы Олимпиаданынбы? Же тактыга шашылган Александрдынбы? Же Персиянын тымызын кутумубу? Бул табышмак тарыхта калды. 20 жаштагы Александр ошол эле күнү армиянын колдоосу менен падыша деп жарыяланат. Тактыга көз арткан бардык атаандаштарын, анын ичинде кичинекей инисин да жок кылган. Эми Александрдын алдында бир гана максат калды: атасынын бүтпөй калган ишин бүтүрүү. Ал Азиянын босогосуна келип, колундагы соот шайманды деңизге ыргытып: "Мен бул жерди кудайлардан бирик катары кабыл алам" деп жарыялады.
Бул дүйнө тарыхын өзгөртө турган 13 жылдык улуу жортуулдун башталышы гана эле. Ал Персиянын миллиондук армиясын кантип битиретти? Гранник, Ис жана Гавгамела салгылашууларында кандай тактикаларды колдонду? Мунун баарын биз кийинки бөлүмдөрдө айтып беребиз. Атасы Филипп экинчи өлтүрүлгөндө Александр олгону 20 жашта эле. Македониянын тактысы бул алтын отургуч эмес, бул курч кылычтардын үстүндөгү орун болчу. Түндүктөн жапайы варварлар, түштүктөн эркиндикке суусаган грек полистери. Македония эми бүттү, жаш бала эч нерсе кыла албайт деп козголоң чыгарышат. Бирок алар жаңылышкан. Александр атасынын сөөгүн жерге бере электе эле тактыга коркунучта отурган бардык атаандаштарын, өзүнүн туугандарын жана Филипптин акыркы аялынан төрөлгөн наристени жок кылууга буйрук берет. Ал аскерлердин алдына чыгып: "Падышанын аты гана өзгөрдү, бирок падышалыктын духу ошол бойдон калат" деп убада берет. Грециянын эң байыркы жана кубаттуу шаары Тева Македонияга каршы көтөрүлөт. Алар Александрды тажрыйбасыз бала деп шылымдашат. Бул Александрдын биринчи чоң сабагы болушу керек эле. Ал армиясын укмуштуудай тездик менен күнүнө 30дан 40ка чейин чакырым Грециянын борборуна алып келет. Тевалыктар көзүн ачса эле дарбазасынын алдында Македон фалангалары турат. Александр бул жерде өзүнүн катаалдыгын көрсөтөт. Шаарды толугу менен талкалап, жер менен жексен кылат. 30 миңден ашуун тургунду колчулукка сатат. Бир гана улуу акын пилдардын үйүнө тийген эмес, бул анын искусство болгон сый эле. Бул кабарды уккан Афина жана Спарта титиреп калат. Алар Александрды гректердин кол башчысы деп таанууга мажбур болушат. Эми анын артында коопсуздук камсыздалды. Алдыда Азия. Биздин заманга чейинки 334-жыл. Александр 35 миң жөө аскер жана 5 миң атчан аскер менен Европа менен Азияны бөлүп турган Гелеспонд кысырына келет. Бул жөн эле жортуул эмес. Бул диний жана мистикалык саякат эле. Ал кемеден биринчи болуп, жээкке секирип түшүп, найзасын жерге сайып, "Бул жерди мага кудайлар берди. Мен аны найзандын учу менен алам" деп кыйкырат. Андан соң ал өзүнүн кумири Ахиллес көмүлгөн Троя шаарына барат. Ал жерден Ахиллестин калканын алып, ордуна өзүнүн калканын калтырат. Бул калкан кийинчерээк Индияда анын өмүрүн сактап кала турган калкан эле. Персиянын падышасы Дарий 3 башында Александрды олуттуу кабыл алган эмес. Ал өзүнүн чек арадагы губернаторлоруна: "Бул баланы кармап, мага тирүү алып келгиле. Аны таяк менен сабайм" деп буйрук берген. Эки армия Гранит дарыясынын жээгинде кездешет. Перстер бийик жээкте, македондор төмөндө. Бардык генералдар, анын ичинде Парменион, түн ичинде күтө туралы, суудан өтүү кооптуу деп кеңеш беришет. Бирок Александрдын тактикасы ылдамдык жана күтүүсүз соккоочу. Ал согушту өзү баштап, ак папиги бар туулгасын кийип, дарыяны кечип өтөт. Салгылашуунун эң кызуу жеринде Перс аристократы Спитридат Александрдын туулгасын балта менен чаап, өлүмгө кептейин дегенде, анын досу Клит Перстин колун чаап жетишет. Бул Александрдын өлүмдөн биринчи жолу аман калышы эле. Жыйынтыгында перстер качып, Азиянын дарбазасы ачылат. Александр Фригиянын борбору Гордий шаарына келет. Ал жерде байыркы бир ара бар эле. Анын боосу өтө татаал түйүлгөн. Легенда боюнча, ким бул түйүндү чечсе, ал бүткүл Азиянын кожоюну болот дешчү. Жүздөгөн жылдар бою эч ким чече албаган бул түйүндү Александр көпкө карап турат. Түйүн өтө татаал, учтары көрүнбөйт. Ошондо ал күтүбөгөн кадамга барат. Кылычы сууруп чыгып, түйүндү бир чаап экиге бөлөт. Мен аны кантип чечкеним маанилүү эмес. Маанилүүсү түйүн чечилди. Биздин заманга чейинки 333-жыл. Эми Александрдын алдында кичинекей сатраптар эмес, падышалардын падышасы Дарий 3 өзү 100 миңден ашуун армиясы менен турат. Ис өрөөнү тар болчу. Бул Александр үчүн пайдалуу эле. Перистердин саны көп болгону менен алар бири-бирине жолтоо боло башташат. Александр өзүнүн тандалган атчандары менен түз эле Дарийдин арабасын көздөй сокку урат. Дарий коркконунан майданды таштап качат. Бул жеңиштен кийин Александрдын колуна Дарийдин казынасы гана эмес, анын апасы, аялы жана балдары туткунга түшөт.
Бирок Александр аларды падыша тукуму катары сый менен карайт. Бул анын жигиттик сапатын көрсөткөн. Александр Египетке жол тартуу үчүн Финикиянын Тир шаарын алыш керек эле. Тир аралда жайгашкан, дубалдары өтө бийик, деңизден гана барууга мүмкүн болгон шаар. Башкалар бул мүмкүн эмес дешкенде, Александр инженердик кереметти жасайт. Ал кургактыктан аралды көздөй, деңиздин үстүнө 800 метрлик дамба салдырат. 7 ай бою күнү түнү согуш жүрөт. Аягында Александр шаарды багындырып, өзүнүн улуу курчоочу экенин далилдейт. Египетке жеткенде эл аны Перс улумдугунан куткаруучу катары тосуп алат. Ал жерде дин кызматкерлери аны Кудайдын уулу жана жаңы фараон деп жарыялашат. Бул учурдан баштап Александр өзүнүн адам экенине шектене баштайт. Биздин заманга чейинки 331 жыл. Александр Египетти багындырып, эми Персиянын чок ортосуна, Месопотамияга багыт алат. Перс падышасы Дарий 3 мурунку жеңилүүлөрүнөн сабак алып, бул жолу бүтүндөй империясынын күчүн жыйнайт. Алар Гавгамела деген түз талааны атайын тандап алышкан. Эмне үчүн? Себеби Дарийдин армиясы сан жагынан өтө көп эле. Тарыхчылар 250 миңден 1 миллионго чейин деп айтышат. Ал өзүнүн согуштук арабалары жана атчандары кенен чаап, македондуктарды курчоого алыш үчүн талааны тегиздетип даярдаткан. Перстердин арасында Индиядан келген 15 согуштук пил жана дөңгөлөктөрүнө курч кылычтар байланган 200 майдан арабасы бар эле. Бул ошол кездеги эң коркунучтуу техника болчу. Салгылашуунун алдындагы түн. Македондуктардын лагеринде тынчсыздануу өкүм сүрүп жатты. Перстердин сансыз оттору бүтүндөй горизонтту каптап, асманды жарык кылып турган. Александрдын эң тажрыйбалуу генералы Парменион анын чатырына келип: "Падышам, булар өтө көп. Түн ичинде алар күтпөгөн жерден консо алалы. Күндүз буларды жемөө мүмкүн эмес" дейт. Александр тарыхта калган улуу сөзүн айтат: "Мен жеңишти уурдабайм." Ал ачык согушту каалаган. Анткени түн ичинде жеңсе, Дарий кокусунан жеңилдим деп кайра армия топтойт эле. Александр Персиянын духун эл алдында биротоло сындырууну көздөгөн. Ал ушунчалык ишенимдүү болгондуктан, согуш боло турган күнү эртең менен катуу уктап, генералдары аны арам ойготушкан. Согуш башталганда Дарий өзүнүн кылычтуу арабаларын жөнөтөт. Алар македондуктардын катарларын сулайта чаап өтүш керек эле. Бирок Александрдын аскерлери чычкан капкан тактикасын колдонушат. Арабалар жакындаганда аскерлер катарларын ачып берип, арабаларды ортого өткөрүп жиберип, андан соң курчап алып жок кылышкан. Александр өзү атчандар менен оң канатта күтүп турат. Ал Дарийдин борбордук бөлүгүндө кичинекей эле азырын пайда болушун күтөт. Перстер македондуктардын капталынан айланып өтмөкчү болуп чылганда, Дарийдин жанында боштук пайда болот. Дал ушул ирменде Александр өзүнүн тандалган Гетайр атчандарын найза формасына тизип, түз эле Дарийдин арабасын көздөй найза сунуп чаап жөнөйт. Бул кандуу, чаңдуу жана өтө коркунучтуу чабуул эле. Дарий 3 өзүн көздөй ачуу кыйкырык менен келе жаткан Александрды жана анын каардуу аскерлерин көргөндө үрөйү учат. Анын күзөтчүлөрү биринин артынан бири кулап жатты. Падышалардын падышасы деп аталган Дарий дагы бир жолу коркунучка чыдабай майданды таштап качып жөнөйт. Падышанын качканын көргөн Перс армиясы дүрбөлөңгө түшөт. Миллиондук армия бир заматта башаламан үйнөккө айланат. Александр Дарийдин артынан куугусу келет. Бирок сол канаттагы Пармениондун аскерлери кыйын абалда калганын угуп, жардамга кайтат. Бул Дарийге өмүрүн бир аз да узартууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок анын бийлиги ошол жерде бүткөн эле. Бул жеңиштен кийин Александр үчүн Вавилондун, Сузанын жана Персеполдун дарбазалары ачылды. Ал дүйнөнүн эң бай казыналарына ээ болду. Перстер 100 миңдеген аскеринен айрылса, Александр болгону бир нече жүз же 1000 аскерин жоготкон. Ар кандай булактар боюнча Александр расмий түрдө Азиянын падышасы деп жарыяланды. Дарийдин талдыры. Көп өтпөй Дарийди өзүнүн эле сатраптары чыккынчылык менен өлтүрүшөт. Александр Дарийдин сөөгүн тапканда ага падышадай сый көрсөтүп, өлтүргөндөрдү жазалаган. Гавгамела бул жөн гана сандын эмес, стратегиянын, эрктин жана ишенимдин жеңиши.
Александр бул согуш менен тарыхтын багытын өзгөрттү. Европа менен Азиянын маданияты аралашып, жаңы дүйнө курула баштады. Сиздин оюңузча, эгер Дарий Гавгамеладан качпай, акырына чейин согушканда тарых өзгөрүлөкпү? Комментарийге жазыңыз.